Алжирди бошоткон муундун тарбиячысы Абдулхамид ибн Бадис. Алжирдин эли мусулман, алар араб эли. Ким бул элди тамырын жоготту же өлдү десе, анда ал жалган айтыптыр. Имам Абдулхамид ибн Бадис. Алжирди миллион шейиттин шаары дегендер жаңылышат. Чындыгында тарых тастыктагандай, Алжирдеги акыркы революцияда 1954-1962 жылдар аралыгында Алжир 1,5 миллион шейтин узаткан. Ал эми Алжирдеги мусулмандардын 100 жылдан көбүрөөк убакыт ичинде франциялыктарды мыкаачылык, баскынчылык кылган учурунда бул сан бир топко болгон. Биз аларды Аллах Тааланын алдында шейиттер деп эсептелсин деп тилейбиз, бирок эч кимди Аллахтын алдында мактай албайбыз. Бир элди басып алууну колонизация, араб тилинде истиъмар дешет жана бул сөздү европалыктардын араб жерлерин басып алуусуна да колдонушат. Басып алуучулукту истиъмар деп айтуу да таптакыр туура эмес. Анткени истиъмар сөзүнүн мааниси абатташтыруу, имарат курулуштарды көбөйтүү дегенге жатат. Ал эми өлкөнү басып алгандар бир нерсе куруу үчүн келишпейт. Алар басып алган өлкөсүнүн байлыктарын талап тоногону келишет. Ошондой эле алар басып алган жердин маданиятын жана өздүгүн жок кылып, өздөрүнүн кызыкчылыгы жана каалоолоруна ылайыктап алышат. Акыйкатта бул нерселерди айтуу жөн гана тарыхый кызыкчылыктар үчүн эмес, ал деле зарыл маселе. Балким бул тарыхый окуялардан үлгүлүү сабактарды алып, үммөттү ал жерде болуп өткөндөй кайрадан тургузуп, жеңилүүдөн жеңишке чыгаруу. Кээ бирөөлөр азыркы үммөттүн абалына жана Палестинаны сионисттердин 60 жылдан ашуун убакыттан бери басып алып турганына пессимисттик караш менен мамиле кылышат. Алар Алжирдин абалы азыркы менин сүйүктүү Палестина өлкөмүн абалынан бир канча эсе начар абалда болгонун билип алышсын. Алжир бардык зулумдук жана куугунтуктоолордон кийин эгемендикке жетти. Аларда алжирлик агайындары тутунган жолду тутунушса, анда Палестинада Аллахтын кудурети менен эгемендүүлүккө жетет. Аллахтын жолу анын буйругун аткарган пенделерине бекем болот. Сен Аллахтын жолун башкага алмаштыра албайсың. Бул алжирлик баатыр курал көтөргөн жоокер болгон эмес, ал үмүт көтөргөн жоокер болгон. Аллах Таала анын себеби менен бир элди толугу менен тирилткен. Мында эч бир таң калыштуу нерсе жок. Ал өзү Алжирдеги Аллах үчүн күрөшүп келген үй бүлөдөн чыккан. Анын чоң атасы улуу баатыр Аль-Муис ибн Бадис Алжирди шиит Фатимилерден бошоткон. Абдулхамид ибн Бадис да чоң атасындай болуп элдердин жүрөгүн үмүтсүздүк каптап турган заманда чыккан. Ал чыныгы жигиттер майданга чыга турган убакытта пайда болгон. Каарманыбыздын тарыхы үй бүлөдөгү туура тарбиядан башталат. Анткени ага салих ата-эне насип болгон экен, уулуна Аллахтын китебин, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн жана Аллах жолунда күрөшүүнү үйрөткөн. Ошентип ал ыйык Куранды жаттап, Аллахтын элчисинин сүннөтү менен жетет. Андан кийин атасы илимин улантуусу үчүн аны Зайтуна университетине жиберет. Мына ошол жерден ал ажылык амалын аткаруу үчүн Меккеге жөнөп кетет. Ажылык учурунда ал Нурдуу Мединада кокустан алжирликтер андан кыяматка чейин ыраазы боло турган индиялык бир адамды жолуктурат. Бул шейх Хусейн аль-Хинди эле. Шейх Хусейн аль-Хинди ибн Бадиске Алжирге барганыңда баарынан мурда элди Аллахтын жолуна кайтууга чакыр деп насаат кылат. Бул кандай бактылуу үммөт. Бул үммөттө Аль-Хинди жана Аль-Жазаириге окшогон исламга кызмат кылган чыгаандар бар. Чындыгында Ибн Бадис шейх Хусейндин насаатын аткарып Алжирге келип, элдерге араб тилин жана исламды үйрөтүп, гезиттерди чыгарып, жаш муунга арнап мектептерди түптөгөнгө да жетишет. Азыркы күнүбүздө да үммөттү кайра түптөө кезеги келди деп айтсак болот. Курулуш уланып кетүүсү үчүн анын түбү туура, бышык болуусу зарыл. Азыркы исламий кыймылдарына
окшоп бирде бар бирде жок болуп үммөттү курамын деп чыгат да курулуштун жарымына жетип жетпей секирип түшөт. Имам Абдулхамид көчөттү тигип, аны сугарып, мөмөсүн бергенче сабыр кылган. Шейх Ибн Бадис 1931-жылы мусулман уламаларынын ассоциациясын түзөт. Уюмдун жетекчилигине Алжир уламаларынын бирин тандап коет. Франциялыктарга таянып чыгарган туура эмес ырым-жырымдарга, кээ бир адашкан топторго жана Аллахтан эмес өлүктөрүнөн жардам сурагандарга каршы иш алып барышат. Ал Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам жана анын сахабалары карманган ырым-жырымы жок чыныгы ислам динин жайылтат. Ошентип имам Ибн Бадис 51 жашында келечекти өз көзү менен көрө албай, бул жалган дүйнө менен кош айтышат. Бирок ал тарбиялап кеткен муун андан кийин эркиндиктин шамын жандырган муун болот. Франциянын басып алганына 130 жыл болгондон кийин 1962-жылы Алжир эгемендигине жетет. Бул улуу шаарда исламды жок кылам дегендердин айласын Аллах Таала жок кылды. Алжирдин баатырларын, шейиттерин жана имам Ибн Бадисти да Аллах Таала мээримине алсын. Бул улуу баатырдын Алжирге эркиндик алып келүүсүнө себеп болгон муунга чоң салымы бар. Ал дайыма жеңишке ишенген, бирок ал жеңишин өзү көрбөй кеткен. Ал өлөрдөн мурда мындай деген: "Мен өлсөм да Алжир жана араб эли жашасын деп кыйкырып өлөмүн". Арабтарга жана араб тилине жардам кылган имам Ибн Бадис араб болгон эмес. Ал жүздөгөн жылдар бою исламды жана мусулмандарды коргоп келген бир коомдон болот. Бул кадырлуу коом кайсы коом? Ушул коомдон чыгып, Андалуста улуу инсандык цивилизациясын түптөгөн ислам баатыры ким эле? Кезектеги каарманыбыз